Саламатсыздарбы, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү. Ассалому алейкум. Кутмандуу күнүңүздөр менен Жалал Абад шаарындабыз бүгүн. Көк Арт Кичи районунан сатыла турган үй көрсөтөбүз. Дарегин түшүнүп алыңыздар, Көк Арттын центр жагында турабыз. Тетиги жерде маршруткалардын айлампасы, базарчик. Бул жакта болсо спорт школ, билим берүү комплекстери жайгашкан, мечит бар, 4 көчө. Мына ушул 4 көчөдөн сиздер түндүк тарапка Чыңгыз Айтматов көчөсүнө түшүп түз барасыздар. Туугандар, урматтуу мекендештер, көңүл буруп туруңуздар. Биз сатыла турган үйгө жетип келип калдык. Азыркы биз көрсөткөн жол менен эле түп-түз батышты көздөй көчөнүн аягына чейин келип, мына бул үйлөрдүн нар жагынан кайра солго бурулуп, айланып ага параллель жайгашкан мына ушул көчөгө түшүп келдик туугандар. Бул Роза Азимова көчөсү окшойт. Тетиге унаа турган жерден бери бурулуп, бул жагы негизи жаңы көчө болот экен. Бери бурулганда бул жерде биринчи үй, андан кийин үй түшелек бош участок, андан кийин сиздерге көрсөтөлү деген сатыла турган үй. Мына ушул үй туугандар. Ушул үйдү ээси сатууга коюптур, ээси өзү ошто экен. Бара бер, тарта бер деп нарак берагын бизге баардыгын айтып берди. Жери 6 сотуктан ашуунураак. Документ боюнча 6,1 деп турат. 6,1 сотук деп турат. Айланалары тосулган эмес, бир эле ылдыйкы көчө тарабы гана тосулуптур. Үй чындыгында чоң салыныптыр, туугандар, көрүп турасыздар. 2 кабаттуу капитальный курулган үй. Проектеси жакшы, планировкасы зор. Азыр чыгып көрсөтөбүз. Бышык кирпичтен курулган, сейсмопояс колонналары куюлган, армированный. Асты мына бул жагы зал, үстү дагы зал болот. Чатырлары тыныке менен жабылып, суу түтүк, фронтон, кар тормуздары дагы баардыгы кагылган туугандар. Негизи азыркы биз көрсөткөн жол бетон тосмонун асты менен түп-түз тетиги наркы көчөгө чейин чыгып кетет экен. Негизи бул жагынан көчө ачылса, бул жагынан келүүгө мүмкүн болот. Эми сиздерге үйдү көрсөтүп берейин. Өзүм жалгыз эле көрсөтөмүн. Азыр кирип колдон келишинче планировкасын түшүндүрүп беремин. Үйдүн кире бериши мына ушул жер болот. Тепкич ушул жерге куюлат туугандар. Зонтиги ушул жерге жасалат. Мына бул негизги эшиги. Астына кирпич тизип койгон. Бул жакта бир бөлмөнүн терезеси бар. Мына бул сиздер көрүп турган асты үстү бүт профиль түркүктөрдү куюп, овальный кылып куюп чыккан монолити менен. Бул жак стеклянный болот. Аябай жарык, жакшынакай панорамный зал, комнаталар болмокчу. Мен кирип азыр сиздерге колдон келишинче көрсөтөм. Эстеп атам, бул үйгө бүгүн тартканы келип көрөбүз. Бул чоң залы туугандар. Турасы 3,5 метр, узундугу 8 метр чыгат экен. Бул жагында бир чоң терезе, түндүк жагында. Бул жагы панорамный болот. Бийиктиктен аябай жакшы көрүнөт экен, көрүп турасыздар. Асты подвал болот. Подвалга мына жагынан кирет экен. Эми подвалды кааласаңыздар жаап салып, мунун ичин засыпка кылып, мына полдун жыгачтарын алып салып, толтуруп таштасаңыздар дагы болчу да экен. Мен эми азыр бул үйгө киргенде чекеден планировкасы боюнча тааныштырып көрсөтүп берейин. Мына бул эшик ачык болгондо мен ушул эшиктен кирмекмин. Азыр эми жарымына чейин кирпич тизип жаап койгон. Киргенде эле бул коридор. Турасы 2,5-3 метрдин тегерегинде. Төргө барып тепкич менен 2-чи кабатка көтөрүлүп чыкса болот. Биринчи сол тарапка кирген бөлмө бул зал, конок бөлмөсү, аябай кенен чоң бөлмө болот. Муну көрсөттүк, асты подвал. Үстү нар жагы монолит, бер жагы заводская плита перекрытия. Муну дагы көрүп алыңыздар. Дуалдары бүт бышык кирпичтен, ичкилери дагы 1,5 кирпичтен урулган. Сырттан киргенде оң жактагы биринчи бөлмөгө киребиз. Бул туугандар отурган үй. Биринчи кабаттагы. Узун турасы 4x4, 2 бөлмөлүү, 2 терезелүү отурган үй болот. Биринчи кабаттагы спальный. Ал эми төргө оң жакка бара турган болсок, бул жакта ашканасы бар. Тагыраагы кухнясы. Төрүндө көрүп турасыздар, сыртка очоккана нарак беракка кирип чыкканга өзүнчө альтернативный кошумча эшиги да коюлган. Турасы 4 метр, узундугу 5,5 метр, 20 квадраттан ашуунураак чыккан, көрүп турасыздар, кухня бул. Үстү плита, бир эшик, бир терезеси бар мында. Бул жака сол тарапка төргө кире турган болсок, мында көрүп байкап турсаңыздар керек. Бул санузел болот, ичи аябай кенен, төрүндө форчкасы да коюлган. Санузел болот. Турасы 3 метр, узуну 4 метр, 12 квадрат чыгат бул. Эми мына ушул жерден тепкич болот. Үстүнө чыгып, үстүн дагы көрсөтүп түшөйүн. Биз менен туруңуздар, азыр мына шаты коюп коюптур, чыга алат бекенмин. Эптеп тырмышып болсо дагы чыгып сиздерге баарын көрсөтүп беремин, алыстабай туруңуздар.
Чыктык, оңой эле чыктык. Чыкканда эле биринчи кабатта кандай коридор болсо, ошондой эле коридор экен. Көрүп турасыздар, төрүндө терезеси бар экен. Эми бөлмөлөрдү чекеден тааныштырайын. Оң жакта 2 эшик турат. Киргенде астындагы санузелдин үстү жагы болуп калат. Бул жака бир спальный бөлмө болот экен. Ортодо мына бул тумбанын тушунан бөлүнөт экен перегородка. Бул жагы болсо чоң астындагыдай эле зал конок бөлмөсү болуп калат экен. Көрдүңүздөрбү? Зал конок бөлмөсү. Же болбосо ата-энелер үчүн уктоочу бөлмө кылып койсо, аябай сонун болот. Панорамный бул жагы, көрүп турасыздар. Бүт полдон баштап потолокко чейин мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлүк болот экен. Бүт терезе коюп салса алюминий профиль менен. Анда өтө сонун болот туугандар. Бийиктиктен жакшы көрүнөт экен. Бул жагы эми сайыз убагында иштеген бир кайсы бир завод фабрикалардын жерлери окшойт. Түз наркы бетте дагы көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Мына кошуналардын бүт үйлөрү бул жактагы жаңы чек туугандар. Биз азыр мына параллель көчө менен бул үйлөрдү айланып ягы менен келдик. Мына ушул параллель көчө туугандар. Үйдүн бул тарабында дагы бир 5 метрдей жери бар, көрүп турасыздар. Наркы дубалдын учуна чейин барып такалат. Чек-арасы бул жакка да ошо кошумча очоккана кошумча курулуштарды кылса болчудай. Бирок ортодо мына тумбанын тушунан перегородка урулуп тосулат. Нар жагы бир спальный, бул жагы бир спальный болот. Астында итак эле зал бар. Кааласаңыздар үстүнө дагы кошумча ошондой эле зал кылып койсоңуздар болот. Мынанда дагы бир чоңураак бөлмө. Бул да 2 терезелүү, бул да спальный. Кааласаңыздар ата-энелер үчүн, кааласаңыздар балдар үчүн болмокчу. Ал эми бул жакта астындагы кухнянын үстүндө дагы бир спальный чоң бөлмөсү бар. Бул 5,5га 4 экен туугандар. Мына бул жагы карап коюңуздар. Мына бул жерлер дагы жер экен, эми кайсы организацияга карайт, жолу ушул жагынан болмокчу, Кудай кааласа. Бул жагы курорттордон бери жакшы көрүнөт экен. Ушул үй туугандар, мына чорный потолок жасалган эмес. Жыгаштары кагылган, чатыры жабылган. Эми таштамайын таштап, чорный потологун бүтүрүп аласыздар. Сейсмопоисттери, перемичкалары бардыгы куюлган. Биз эми ылдый түшөлү, сыртка чыгалы, баасын жарыя кылалы. Баасын айтып берели. Бул үйдүн баасы мындай, туугандар. Азыр эле ээси менен сүйлөштүк. Баасы $72,000 экен. $72,000 кеми бар деп айтып кое бериңиз. Калганын эми клиент келсе, кемитеби, талашабыз, тартышабыз, анан орток бир баага келебиз, сүйлөшүп алабыз деди. Кыскасы, баасы $72,000 кеми бар экен. Үйдүн планировкасы менимче сиздерге жакты. Үстүндө 4 бөлмөсү бар, астында дагы 4 бөлмөсү бар. Төртөөнүн үчөөбү чоң бөлмөлөр, бирөөсү санузел коридор туугандар. Ушул үй сатууга коюлду. Жери 6 сотук. Чек-арасы мына бул буруштан баштап, бул жагы борбор болжол ушул дубалдын тушуна чейин мына жерге чейин келет. Бул жагы дагы бир кошунанын бош турган жери. $72,000 кеми бар. Жакса, сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Экранга биз ээсинин телефон номурун жазып койдук.